Ассаламу алейкум. Кандайсыңар, достор? Биз чыктык кечке. Азыр дос балама чалдым, кошунада бияқта турат. Машинеге чейин чыдап кой депчи. Биздин машина менен 15 мүнөт көрсөтүп атат. Машина менен барсаң. Жөө барсаң 4 саатты көрсөтүп атат. Анан эмнеге деп таң калам да. Ушунча да вроде бы 4 сааттык жолду машина менен 15 мүнөттө эле жетип барабыз бе? Илгери машина жок кезде адамдар ушунча жерге базып 4 саат убакытын кетиришкен да бир жумушту бүтүрүш үчүн. Азыр дүйнө жүзү ушунчалык өнүгүп атат. Машина менен эле машиналар болбосо эмне кылат элек деген суроо да. Эми дос балам азыр үйүндө бияктан чыгат. Бияктан чыгып анан чай пайын ичип чыгып мага чалгыча мен айтам да могу көчөдө момундай түз кетип баратам деп. Негизи жөө баскан адамдын ден соолугуна абдан пайдалуу экен. Күнүгө базып туруш керек экен. Кече ошол бир иним келди. Сүйлөштүк. Машиналардын шуму. Абдан мешайт этип атат магачы. Негизинен эмне дейм, бул Шамбург деген райондо жүрөбүз. Анан кече ошо Шамбургка ошол дос баламды иним да ошол жакта жашайт экен, анан чалышып дос балам дагы баягы тракка чыга албай атат да. Өзүнүн бир ушундай обстоятельствосы менен тракка чыга албай атат. Анан ошол жумушка үйрөнсөм болобу деп. Эмне жумуш десеңер, баягы машиненин эмесин ачмай, эшигин, ключту ачып, ключтар замоктор бузулуп калса ошол замокторун оңдоп, ошондой да. Короче, ошондой жумуш. Анан өзү аябай профессионал, бир кыргыз бала. Кылымбек деген. Анан ошол бала негизи үйрөтүп атат да, ошондой нерселердичи. Анан ошол дос баламды кече сүйлөшүп бердим. Эми үйрөнөбү, айтор иштейби, экөө сүйлөшүп алышат, калганын өздөрү чечишет. Самый главный экөөбүз айт этип койдук. Анан мага да айтып атпайбы, Нико айке, сиз да ошого чыкпайсызбы? Баягы тракта эле табасыз дейт. Эми ал баланын амбициялары күчтүү экен. Эртең бүрсү күнү уже компания ачып, Чикагону колго алам деп турган кези, да бир блогер тажик бала бар, ушул очки кийип алып, ушул машинелерди ачат да. Анан мен айттым да, ошол баладайбы десем, ооба дейт. Ошол баладай, бирок ал бала ача албаган машинелерди мен ача алам деп койду го. Типа немецкий машинелерди эле ачам, мен мындай тажрыйбам күчтүү дейт да. Анан мен ушундай биздин кыргыздын жигиттери бар экенине сүйүнүп жүрөм. Эмне дейбиз? Кыргыздар ар кайсы тармактарды негизи өздөштүргөнү бул абдан жакшы. Биз эми траковый сфераны уже мындайча айтканда душабыздын жарымын берип койдук да. Анан бул траковый сферадан секирип кетсем анча мынча тура эмес болуп калышы мүмкүн. Элдер тура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Канчалаган уже трак сферасында жүргөн адамдар уже билип калды, таанып калды дегендей. Ошол достор. Кудай ден соолук берсин, самый главный, ден соолук болсо эле канчалаган адамдар трактан турбай калып атат. Угуп атасыңар, көрүп атасыңар. Ошонун баары эмнеден? Айтып кетерим, жана энергетик деген нерсени ичпей эле койгула. Кофени ичсеңер да күндүз ичкиле. Жатарды ичип албайчы. Жүрөктүн согушу, тамак аш, бардык нерсе, давление баары туташ болот да. Ошон үчүн ден соолугуңарды карап, өзүңөрдү жакшы карагыла.